2026-жылы жалпысынан 216 миңге жакын окуучу бүтүрүштөн алган. Жыл сайын 40 миңге жакын абитуриент өлкөбүздөгү университеттерди тандашат. Бул жылдагы окуу шарттары, контракттык төлөмдөр, окуу эрежелери кандай болуп өзгөргөн маалымат алабыз. Жогорку окуу жайына кабыл алуу күндөрү жакындап калгандыктан абитуриенттер шаарга келип баштаган. Алардын катарында Кара Суу районунун тургуну Таңнур Айтбаева жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн маалымат алууга келген. Бүгүн мен ушул жака главный корпус жака келдим. Негизи 1-туру, 3-турлар башталып элек. Мен ошол башталгандан алдын маалымат алганы келдим. Мисалы, окуу жайларды, факультеттерди сурап, керектүү документтерди, жатаканаларды, контракт, эмнелери, кайсы документтер керек экенин сурадым. Маалымат алып чыктым, мындайча айтканда. Анан өзүм кызыгып жүргөн кесиптерди айта кетсем, мен өзүм журналист, английский же программисттер тармагына кызыгып жүрөм. Буюрса ошол 1-турга келип, тапшырып, анан жыйынтыгын көрөбүз. Жогорку окуу жайына контракттык негизде кабыл алынуу үчүн негизги тесттин босого баллы 110 балл, ал эми бюджеттик орун үчүн 120 баллдан жогору, предметтик тесттердин жыйынтыгы 60 баллдан өйдө болушу зарыл. Быйыл Ошмуга 697 орун гранттык орун берилген. Анын ичинен 23 бул максаттуу. Андан сырткары 14 орун, дагы 14 орун бул чек ара аймактар боюнча. Бул гранттык орундарды Ошмунун грант комиссиясы өзү факультеттерге карап туруп бөлүп берет, жылдагыдай эле. Андан тышкары ваучердик каржылоо механизми боюнча бул Кыргызстан боюнча 1824 орун берилген. Анын ичинде колледждерде 9-класстын базасы менен Ошмуда 45 орун бар. Бул жалаң гана педагогикалык багыттагы, педагогикалык адистиктер үчүн гана ваучердик каржылоо механизми. Кыргызстандагы мамлекеттик саналган жогорку окуу жайларда бюджеттик контракттык орундар менен кошо ваучердик системасы жолго киргизилген. Бул система иштеп баштаганына 2 жыл болгон. Мисалы, ал 42 миң сомдон ашуун деп быйыл белгиленди. Андан сырткары, мисалы, ошол акчаны ваучердик каржылоо механизми мамлекет өкмөт төлөп берсе, калган бөлүгүн университеттин менчигинин түрүнө карабай айырмасы боло турган болсо, анда студент өзү төлөйт. Ал система мага негизи азыр сунуштаганда аябай жакты. Ошол мүмкүнчүлүгү жок адамдарга, окуучуларга мындай мамлекет өзү жарымынан төлөп беришет экен. Бул ошол жаңыдан тапшырып жаткан окуучуларга мындайча айтканда жаңыдан мындай аракет кылганга, окууга мүмкүнчүлүк берет деп ойлоймун. Ош облусунда жыл сайын чамалуу 12 миң бүтүрүүчү жогорку билимге ээ болот. Бирок алардын баары өз кесибинде иштеп кетпейт. Кесиптен адашуу, тандаган кесибинде жумуш жетишсиздигинен улам башка кесипти тандагандар жок эмес. Программист. Программист? 11 бүткөнсүңбү? Жок, 9-дон колледжде, ооба. Азыр канчанчы курс? Азыр курсту бүттүм, 3-курсту бүтүп, эми иштейм деп атабыз. Иш тапса болот экен, ооба. Иштегендер бар. Бирок мен башка тармак менен кетип аткам. Кафеде иштейби? Ооба. Кайсы кесипке тапшырдыңыз? ГКМБга кирем Ал деп. кандай кесип? Ал полицейскийлерди куткаруучу. Милиция. Милиция. Ооба. Кайсы болот жайга? Медфак. Медфак? Медике. Бюджет? Жок. Контракт. Контракт. Ооба, бул кесипке мурдатан бери мен кызыкчумун. Ошон үчүн медикти тандадым. Касмыз бүткөнбүз. Университет. Славянский университет. Кайсы кесипте иштеп жатасыз? Азыр бизде как практика болуп кетет да. QA инженер. Ошол кесибиңиз өзүңүзгө пайдасын тийгизип атабы? Пайдасын тийгизип атат, билбейм, мен мындай развитие болуп, развитие эч токтолбойт да. Дагы үйрөнүп. Азыр как эми издеп жатам. Иш издеп жатасыз? Да. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда 2026-жылдын 1-чейрегинде 8087 бош жумуш орду катталган. Эң көп талап кылынган адистер медицина кызматкерлери, мугалимдер, тигүүчүлөр, тейлөө тармагынын кызматкерлери, айдоочулар жана курулуш тармагынын адистери болгон.